Саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көрөрмандар, жалпы элибизге салам айтабыз. Акыркы учурда балдар ооруларынын арасынан эң эле кеңири таралган эмне десе, бир дагы коркунучтуу жана олуттуу нерсе пайда болгон бул семирүү. Өзгөчө батыш өлкөлөрүндө эгерде бала ашыкча салмакта боло турган болсо, ата энесин айып пулга салышат, ар кандай киримдерге жаздырышат айтор. Бул маселе менен катуу күрөшүп келишет. Деги эле балдардын семирүүсүндө кандай көйгөйлөр бар? Ага витаминдер күнөөлүүбү? Мына бүгүнкү темабыз. Бул суроого жооп берүү үчүн өз ишинен мыкты адисти дагы коногубуз, төрүбүздө бар. Сөзсүз түрдө ким деп турсаңыз, жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер, педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Сизди кайрадан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анан угармандарыбызга айта кетсек, 30 жылдан ашык тажрыйбалуу эжекебиз төрүбүздө. Мына ошондуктан бул суроолорго мыкты деңгээлде жооп берет деген ишенимдемин. Балдардын семирүүсүнө витаминдер күнөөлүүбү? Бүгүнкү темабыз. Бүгүнкү күндө кошумча сүт азыктары, витаминдер, печеньялар, кадимки ширелер балдарга арналгандар бар эмеспи? Мына ушул нерселердин балдардын семирүүсүнө тийгизген таасири барбы? Эми балдар деп атпайбызбы? Мен моореки жерден ымыркайлардан баштайынчы. Балдарга жана кошумча тамак бергенде мына баардык эле витаминдүү тамактарды бериш керек, сөзсүз түрдө кошумча тамакка. Бирок жанагы витамин ошого ожиренияга алып келеби деген суроого, бул витамин эч убакта, вита деген сөз бул жизнь деген сөз да. Витамин наоборот балдарга абдан керек да. Бул эч качан анын семирүүсүнө алып келбейт. Эгерде туура эмес тамактанса балдар, мына ошондо алып келет да. Мына бизден илгери деле мына ошо энелер көбүнчө ымыркай балдарына жанагы ундан эле неме кылып туруп, буламык кылып туруп, майдан аябарлаштырып туруп, анан ошону бере берчү да. Бир түрдүү кылып элечи, кечке буламык, кечке чай, буламык. Анан бала семирет да. Бул семирген бала эч кандай мындай бош бала да, ал паратрофичный бала деп коебуз. Бош бала, иммунитети начар болот. Андагы жанагы керектүү витаминдерди ала алган жок. Ал жөн эле мындай баягы барып туруп эле май болду да. Ошонун негизинде бул семирүүгө алып келди да, туура эмес тамактануунун негизинде. Эгерде витаминдүү тамактарды, мисалы үчүн 6 айдан кошумча тамак ичкенде жана витаминдүү тамактарды, жанагы эмени, жер жемиштердин баардыгын, дан өсүмдүктөрдүн, эт, мына ушулардын баардыгында витамин бар да. Ошолорду эле туура тамактанса, анда баланы бул семирүүгө алып келбейт да. Туура тамактанып, семирүүгө алып келбейт. Дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Мисалы азыр дүкөндүн полкаларынан ар кандай мөмө жемиштерди, эт, пюрелерди, печеньяларды, балдарга арналган ширелерди көрүп келебиз го. Мына ушул нерселер баланы семирүүгө алып келиши мүмкүнбү? Сөзсүз. Мисалы үчүн жанагы азыр туура эмес тамактар бала үчүн деп для детей деп эле чыгарып атышпайбы? Анан алардын баардыгы эле балага жага бербейт. Себеби дегенде жана колбасалар чыгарып атат. Азыр сосискалар бар, детский деп коюп атат. Бирок карап мындай жеп көрсөң, алда туз бар да, туздуу да. Ал балага тиги бөйрөгүнө сөзсүз түрдө мындай терс таасирин берет да. Аларды мындай ошолорду берүүгө болбойт балага. Ар кандай аллергия дагы алып келет. Аларды бербеш керек наоборот. Ошо колбасалар деле туздуу колбасалар. Негизи балдарды 3 жашка чейин ушу туздуу аз бериш керек. Туздуу, анан таттууну да, мисалы үчүн шоколад эме берип атат. Булар дагы семирүүгө алып келет да, жанагы торт, жана өтө таттууларчы. Буларды дагы берүүгө болбойт балдарга. Кайсы бир окумуштуулар изилдеп чыгышыптыр, ушул жерден айта кетсек. Баланын төрөлгөндөн ошол даам сезүүсү кадимки туура даам сезүү болот депчи. Анан кийин биз кумшекер, анан туз кошуп атып, ошол даам сезүүнү бузуп алабыз деп. Анан колдон келишинче кошпой эле койгон жакшы болот. Колдон келишинче кошпой. Мисалы үчүн аны жанагы бирки сахарды, жана эменичи, сахарды мисалы үчүн овощ фрукту менен алмаштырууга болот да. Анан эле жанагы аябаганда эле шоколадты бере берсе бала, ал жанагындай өзүңүз айткандай семирүүгө дагы алып келет. Андан башка жанагы кариеске дагы алып келет да. Тиштердин баары туура эмес болот да, ушундай. Анан организмге сөзсүз түрдө терс таасир берет да. Ошон үчүн баланы болжол менен 3 жашка чейин буларды мындай ограничение кылыш керек да. Кээде баягы ак нан деле туурай калып, анан сүттөн куюп, сахардан кошумчалап берип коюшат го, токумдуу болот деп. Бул кандай азык? Бул деле жакшы эмес да. Кечке эле бир түрдүү эле ошону эле бере берсе, дагы баланы семирүүгө алып келет. Ар түрдүү болуп, мындай нерсени бериш керек да. Ар түрдүү бериш керек. Бала мисалы үчүн үй бүлөлүк дасторкондон бериш керек балага. Бирок үй бүлөнү ичип аткан дасторкондон эле жанагындай үй бүлө мисалы үчүн
бир күндө тортто жей берсе же шоколадты жесе ата энесичи ошону балага бере бербеш керек да. Аны мындай ограничение сөзсүз түрдө кылыш керек. Баягы таттуу нерсенин даамын татып калган балачы беркиндей тамактан баш тартып коюшу мүмкүнбү же баш тартып коюшу мүмкүн. Мына ошол эгер таттуу кылса, мисалы үчүн таттуу кылып берсе, анан ал ошого эле тоюп калат да бала. Анан жанагы эреки анын потребность, энергетический потребность болбой калат да. Ал бала ошол энергияны ала албай калат. Жанагы мисалы үчүн коюу тамакты ала албай калат да, аз эле ошо шоколад менен эле тоюп калат да ал. Раз шоколад менен эле тоюп калгандан кийин ал жүрө берет да ачка. Туурабы? Анан ошон үчүн баланын жанагы эреки өсүүсү, физический жактан, физикалык жактан өсүүсү, психикалык жактан өсүүсү артта калат. Эгерде ошол тамакты туура эмес эле ушундай тамактандырып бере берсек, анда жана бир түрдүү кылып элечи, мисалы үчүн, анда биринчи веси жетпей калат баланын. Бала мисалы үчүн ымыркай бала ай сайын 500 граммдан кем болбош керек, кошуп туруш керек да. Мисалы үчүн неделясына где-то 125тен болот калабы, вот ушундай кошуп туруш керек да. Анан эгерде веси кошулбаса, андан акыры дагы туура эмес тамактанып жанагындай эле шоколад бере берсек, жанагындай эле бир түрдүү нанга сүткө кошуп эле бере берсек, анда оңоюна карап эле. Анан чай берип койсок, чайды такыр бербеш керек балдаргачы. Вот кошумча тамак берип атканда да карандай чай бербеш керек. Чайды таппыр токтотуш керек да. Себеби дегенде чай ал жанагы темирди сиңдирбейт. Бала анемия болуп калат да, кан аз болуп калат. Ошон үчүн жанагы баланы дагы ошо туура эме кылып тамактандырышыбыз эле ожиренияга алып келбейт. Демек семирип кеткен бала бул борпоң бала. Ал мындай толук болуп турса, демек ден соолугу туура жакшы дегенге жатпайт. Жатпайт. Иммунитети начар болот мындай балдардын. Борпоң болот, анан оорунда башым кабыл алат да. Демек баланын ден соолугу жакшы болсун десек, ар кандай семиртүүчү азыктардан балдар үчүн деп эле аталган тамактын баардыгы тең балдар үчүн эмес, чынына келгенде ал нерселерди да мүнөздөп, аябай эле тандап, кылдаттык менен мамиле кылган жакшы экен. Ал эми балдардын семирүүсүнө витаминдер күнөөлүүбү деген суроого эжекебиз анда жок эле деп жооп бергиңиз келет, андай эмес деп. Демек витамин, эгерде ал чын эле витамин боло турган болсо, баланын иммунитетин чыңдайт. Ал эми баланы семиртүүчү азыктарды ата энелер өзүбүз билбестиктен берип алышыбыз мүмкүн. Өзгөчө май, таттуу, туздан качкан эле жакшы. Газдалган суусундуктардан бар эмеспи? Вот ушуларды бербеш керек да. Колбаса, жанагы эреки сосиска, ушуларды. Анын баарында туз бар. Туз жана кумшекерден качып эле аларды табигый азык түлүктөр менен ордун бастырган жакшы. Угармандар жана көрөрмандар, жалпыңыздарга салам айтабыз дагы бир жолу. Ийгилик каалайбыз. Балдарыңыз оорубасын. Үйдө бала оорубай күлүп турса, бул биринчи байлык эмеспи? Анда эмесе, кийинки уктуруулардан үн алышканча, бүгүнкү коногубуз жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер, педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна болду. Сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз, албан ийгиликтерди каалайбыз. Элибиздин батасында ээ болуп, кызматын кылып жүрө бериңиз. Рахмат, чоң рахмат сиздерге да. Ал эми угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга кийинки уктуруулардан үн алышканча дейбиз.